Өлкө жарандарынын 30% йод жетишсиздигинин азабын тартып жашайт. Кыргызстандын аймактарында жер кыртышы, суу азык-түлүктөрдө йод аз болгондугунан тузду йодтоо зарылчылыгы пайда болгон. Учурда өлкөнүн туз өндүрүүчүлөр ассоциациясынын 12 мүчөсү иш алып барат. Баарына коюлган талаптар бирдей. Аларды санитардык, эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери жылына 2 рет текшерүүгө алып, техникалык талаптардын аткарылуусун карашат. Бул жылына 2 жолу текшерилет. Бул деген 6 айда 1 жолу. Ошол барганда биз бардык анализдерин, туздардын анализдерин тапшырабыз лабораторияга. Ошондо канчалык өлчөмдө ошонун составында чыгарган туздардын составында йодтолгондугун биз чыгарып беребиз да. Андан кийин анын өзүнүн нормативи бар. Плюс-минус деп 45тен жогору болсо боло берет. Плюс-минус 15 болсо, значит, биягы 45 болсо 30га чейинкиси бул деген талапка жооп берет дегенди билдирет. Йодтун кошулуу нормасын ар дайым так сактоо керек. Адистер йодтолбогон туз адамдын бөйрөк жана башка органдарында ашыкча туздарды пайда кыларын белгилейт. Ош шаарында 7 туз өндүрүүчү цехтер иш алып барышат. Аларга йод туура тамактануу боюнча глобалдык союз тарабынан алынып келинет. Өндүрүүчүлөр билдиргендей, тузга йодтун кошулбай калуусу мүмкүн эмес. Сөзсүз, бул жерде сөзсүз йод кошулат. Антпесе аппарат иштебей коет. Биз күнүнө 2 тоннадай туз өндүрсөк, ага 600 грамм йод кошулат. Биз бул үчүн 100% кепилдик бере алабыз. Негизи техникалык коюлган талаптардын баарын аткарганга аракет кылабыз. Цехти 2000-жыл ачканмын. Өзүбүздө лаборатория да бар анан калса. Жаныбызда санэпид көзөмөл борбору да бар. Алар да келип текшерип турушат. Лабораторияда өткүзүп, билип турабыз өзүбүз. Анализдерди. Цехке сырьё Казакстан менен Өзбекстандан алынып келинсе, күнүнө даяр болгон товарлар жергиликтүү калкка гана сатылат. Туздун курамында йодтун кошулганын тезинен аныктоочу каражат дагы бар. Дал ушул каражат менен туздун йодтолгонун жана йодтолбогонун биринчи кезекте аныктап алууга болот. Эгерде туз йодтолгон болсо, бул каражатты куюп көргөндө дароо карайып чыгат. Ал эми йодтолбогон туз аппак бойдон сакталып калат. Ага карабай бейөкмөт уюмдар атайын иликтөөлөрдүн натыйжасында айрым туздардан йодтун жоктугун аныкташса, айрымдардан йодтун курамынын негизсиз көбөйүп кетип жаткандыгын тастыкташат. Бул да ден соолукка зыян. Андыктан коомчулук йодтолгон туз боюнча көзөмөлдөөнү арттыруу керек. Регламент боюнча 45 плюс минус 15 болушу керек. Бирок жана силер айтып кеткендей, кээ бирөөлөр көбүрөөк кошуп коюп атат, кээ бирөөлөр аз кошуп атат. Бирок көбүнчөсү ошо туз чыгаруучу мекемелердин көбүнчөсү алар туура кошуп атат. Нормасын сактап атат. Анын үстүнө йодтолгон тузду сактоонун да атайын ыкмалары бар. Колдонуучулар ар дайым аны жабык идиште гана сакташы абзел. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.